Адам баласы илим аркылуу Кудай Тааланы таныйт. Адам баласы илими болсо Аллах Таалага туура кулчулук кылат. Илими бар адам Кудай Тааланы эстейт. Илими бар адам Кудай Тааланын жалгыздыгын билет. Илими бар адам Кудай Таалага эмне кылат? Шүгүр айтат. Илими бар адам адал менен арамдын ортосунда ажырата билет. Илими бар адам туугандык мамиленин милдет экендигин билип туруп туугандык мамилени не кылат? Тургузат. Илими бар адам, урматтуу агайлар, бүт акты карадан ажырата алат, туураны туура эместен ажырата алат. Илимсиз адам бул ишти кыла албайт, урматтуу агайлар. Илимсиз адам кайдан билсин туугандык мамиленин канчалык деңгээлде зарыл экендигин? Илимсиз адам кайдан билсин арам менен адал канчалык деңгээлде айырмасы бар экендигин? Аларга эки дүйнө бир кадам катарында басып кете беришет. Ошон үчүн илимдин орду шариатта өтө чоң.